Hijr suresi. Hijr sözünün kırgızça manisi örön degendi түшүндүрөт. Бул сүрө Меккеде түшүрүлгөн. 99 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Алиф, лам, ра. Бул сөздөрдүн маанилери бир Аллах Таалага маалым. Булар китептин жана ачык айкын Курандын аяттары. Мүмкүн капырлар мусулмандардан болууну каалашар. Аларды жөн кой, жессин, пайдаланышсын, рахатка бөлөнүшсүн деген мааниде. Кыялдары менен алектене беришсин, анан жакында билишет, кылган иштеринин акыбетин билишет деген мааниде. Биз эч бир калааны белгиленген мөөнөтсүз жок кылбадык. Эч бир эл ажалын илгерлете да албайт, кечеңдете да албайт. Алар пайгамбарга эй өзүнө насаат түшүрүлгөн, Куран түшүрүлгөн деген мааниде. Сен анык жиндисиң дешет. Эгер сен чынчылдардан болсоң, эмнеге периштелерди алып келбейсиң дешет. Периштелерди биз жөн гана түшүрбөйбүз, азап менен түшүрөбүз деген мааниде. Анда аларга мөөнөт берилбейт. Расында эскертмени Куранды биз түшүрдүк. Эми аны өзүбүз сактайбыз. Сенден мурдагы элдердин тобуна да элчи жөнөткөнбүз. Үстүнөн күлүп, шылдыңга кабылбаган эч бир пайгамбар болгон эмес. Ушинтип биз күнөөкөрлөрдүн жүрөгүнө аны да киргизебиз. Шылдыңдарын өздөрүнө көргөзүп, билгизип, түшүндүрүп, анан күнөөкөрлөрдүн жүрөгүнө киргизебиз деген мааниде. Алар ага ишенишпейт. Мурункулардын жолу дагы ушундай болгон эле. Ал түгүл, биз аларга асман эшигин ачып койсок, алар ошолор аркылуу көтөрүлүшсө дагы, алар анда албетте биздин көзүбүз тосулуп тумандап калды, биз сыйкырланган эл болдук дешер эле. Биз асманга топ жылдыздарды жайгаштырып, кароочулар үчүн аны кооздодук. Биз аны таш бараңга алынган бардык шайтандардан сактадык. Андан сырткары, ким жашыруун түрдө тыңшаса, ага айкын жалын жетет. Жарык берүүчү жылдыз жетет деген мааниде. Биз жерди жайдык, ага бекем туруучу тоолорду кададык. Жана да андан жер бетинен бардык нерселерди өлчөм менен чыгардык. Биз анда силерге жана силер ырыскы бере албай тургандар үчүн жашоо кылдык. Биз ээлик кылбаган эч бир казына жок. Биз андан белгиленген өлчөмдө гана түшүрөбүз. Биз чаңдаштыруучу жамгырлуу шамалды жөнөтөбүз. Бул жерде уруктарды бир жерден экинчи жерге учуруп барып, бактарак өсүмдүктөрдү чаңдаштыруу туурасында сөз болууда. Биз чаңдаштыруучу жамгырлуу шамалды жөнөтөбүз жана асмандан силерге жаан жаадырабыз. Силерди ошону менен сугарабыз. Анын казыналары силердин колуңарда эмес. Чынында жашоону, өлүмдү биз тартуулайбыз жана баарына биз гана мураскорбуз. Биз силерге чейинки жашагандарды да, силерден кийинки жашай тургандарды да билебиз. Акыйкатта эген алардын баарысын жыйнайт. Албетте, ал даанышман билүүчү. Акыйкатта биз шыгыраган кебетелүү, адам кейпиндеги деген мааниде. Кургак чоподон инсанды жараттык. Жиндерди андан мурун түтүнсүз оттон жаратканбыз. Ошондо эген периштелерге мен шыгыраган кебетелүү кургак чоподон инсанды жаратамын деди. Анын турпатын аяктап
öz ruhumdan girgizgenimde aga secde kılgıla, baştı ıldı yenkeytip tazim kılgıla degen manide. Anın turpatın ayaktap öz ruhumdan girgizgenimde aga secde kılgıla dedi. Oşondo adamdı jasap bolgon bardık perişteler secde kılıştı. İblisten başkaları. İblis bol periştelerden başçısı bolup turgan jin. Al secde kılıudan baş tarttı. Ey iblis, sen emnelikten secde kılıuçular menen birge bolbodun, dedi. Al, men şıgıragan gebeteli kurgak çopodon jasalgan insanga secde kıla albayım, dedi. Allah, sen mından çıkkın, antkeni sen kuuldun, dedi. Saga kıyamat gününe çeyin kargış bolsun. O hegem, alar kayradan tirile turgan günge çeyin maga mönöt ber, dedi. İblis aytты. O hegem, meni adaştırganın üçün alarga jer жүzündөгülördün barın sonun görgözüp oturup, alardın barın azgıra veremin. Saga berilgen pendelerinden başkaların. Allah aytты. Bul maga garay en tuğra jol. Çındığında adaşıp seni erçigenderдің üstünön gana bolbosa, menin pendelerime sen bilik kıla albaysın. Hakikatta alar üçün dayardalgan jay tozok. Anın 7 eşigi var. Ar bir eşikке bölüngen dayındalgan top var. Hakikatta takvalar beyişbaktarında jana bulaklardın arasında boluşat. Alarga aytılat. Tınçtık, amandık menen girgile. Alardın köküröktöründögü kekterdi çıgarıp salabız. Alar birbirine bir tuğan boluşat. Jana mamıktardın üstünde bet mаңдай olturuşat. Mında alar çarçaşpayt, jana alar mından hiç kaçan kuulup çıgarılbayt. Pendelerime gavarla, men hakikatta geçirimdүү, merimdүүmün. Albette, menin azabım al orutuçu azap. Alarga İbrahim'din konoktorunun bayanın jetkir. Oşondo perişteler anın canına girip salam deşti. Al İbrahim aleyhisselam, çınında biz silerden korkup durabız, dedi. Alar, korkpo, biz seni ilimdü uuldu bolo turgandığın menen sүйünçülöybüz, deşti. İbrahim, maga karlık gelgende sүйüntösüңөрбү, degi maga emneni sүйünçülöysüңөр, dedi. Perişteler, biz saga çındıkты sүйünçülödük, emi ümit üzüçülörden bolbo, deşti. İbrahim, ege senin meriminen adaşkandardan başka kim ümit üzmögele, dedi. Ey elçiler, siler emnige geldiңер ele, dedi İbrahim. Biz künölü elge jönötülgönbüz, deşti alar. Luttun üybülösünen başkalarına, anın ayalından başkaların, biz ağa ayalga, mında kaluuçulardın arasında bolunu buyurup koygonbuz. Elçiler, perişteler, Luttun üybülösüne gelgende, al, çındığında siler tanış emeseleňer, dedi. Alar, jok, biz alar ardayım şektenip, moyun sunbagan sebepten geldik. Biz saga dana çındıkты alıp geldik. Biz çın aytabız. Özüңdün üybülöň menen tündün bir okumunda jolgo çık. Jana artınan bas. Silerdin eç kimiňer artınarga gayrılıp karabagla. Jana belgilengen jerge jetkençe toktobogula, deşti perişteler. Biz taң atkanda günökürler biri de kalbay kırgın bolo turgandığın jönündö aga ayan kılganbız.
Шаардын жашоочулары сүйүнүп жетип келишти. Шаардын бузулган адамдары Луттун коноктору менен бузуку, бачабаздык иш кылгылары келген. Ал шаардын адамдары ошондой иштерди мурунтан кылып жүрүшкөн. Түшүндүрмөнүн аягы. Ал Лут алейхиссалам: "Булар менин конокторум, менин абийиримди төкпөгүлө. Аллахтан корккула, мени шерменде кылбагыла", деди Лут. Алар: "Биз сени дүйнөдө эч кимди коргобо деп тыйбадык беле?" дешти. Ал: "Эгер кааласаңар, мына кыздарым", деди. "Сенин өмүрүңө ант, алар өздөрүнүн мастыгында аң-таң болушат, экиленишет. Ошондо күн чыгарда аларды катуу бир үн кармады. Биз аны астын үстүн кылып, анын үстүнөн бышкан чопо таштарды жаадырып салдык". Ушул жерде түшүндүрмө, биз аны деген жерине түшүндүрмө бере турган болсок, бул Содом менен Гоморраны, Аравия менен Сириянын арасындагы Өлүк деңиз өрөөнүндө жайгашкан Содом жана Гоморра шаарларын астын үстүн кылып, анын үстүнөн бышкан чопо таштарды жаадырып салдык деген маани айтылууда. Чынында кыраа кылар үчүн мында белгилер бар, өрнөктөр бар деген маани. Алар жолдун боюнда эле. Түшүндүрмө: бүгүнкү күндө Хижаз менен Сириянын аралыгында Өлүк деңиздин чыгыш жээгине катарлаш байыркы жолдун нугу созулуп жаткандыгын космостон тартылган сүрөттөр толук далилдеди. Түшүндүрмөнүн аягы. Алар жолдун боюнда эле. Акыйкатта момундар үчүн мында белгилер бар. Акыйкатта Аль-Айканын жашоочулары да адашкандардан болгон эле. Аль-Айканын жашоочулары бул Шуайб алейхиссаламдын коому деген мааниде айтылууда. Ошондуктан биз аларды жазаладык. Алар ар тараптан көрүнгөн бир жолдо жатышат. Түшүндүрмө: Аль-Айка менен Аль-Хижрдин жашоочулары да жогоруда сөз болгон жолдорду бойлой жайгашкан. Түшүндүрмөнүн аягы. Аль-Хижрдин жашоочулары дагы элчилерин жалганга чыгарышкан. Аль-Хижр Медина менен Сириянын ортосундагы бир өрөөн. Аль-Хижрдин жашоочулары дагы элчилерин, пайгамбарларын жалганга чыгарышкан. Биз аларга белгилерибизди, кереметтерибизди, мисалы ингенди келтиргенде, алар андан жүз бурушту. Алар тоонун бетин оюп, үй кылышып, өздөрүн толук коопсузбуз деп сезишти. Бирок таң азандан кулак жарган добуш угулду. Алардын жасап алгандары аларга эч жардам бере албады. Биз асмандар менен жерди, алардын арасындагыларды акыйкаттык менен жаратканбыз. Кыямат күнү сөзсүз келип жетет, андыктан аларды кеңпейилдик менен кечир. Бул жерде Мухаммед алейхиссаламга карата айтылууда. Акыйкатта эген жаратуучу, билүүчү. Биз сага 7 кайталануучуну жана улуу Куранды бердик. Бул аяттагы 7 кайталануучуну дегенге түшүндүрмө берсек, бул Фатиха сүрөсү. Себеби Фатиха ар бир ирекетте 2 жолудан кайталанат. Капырлардын кээ-бирлерине биз пайдаландырган нерселерге көз артпа, алар үчүн капаланба, момундарды канатыңа калкала. Айт, акыйкатта мен болгон эскертүүчү жана айкындоочу ганамын. Бөлүнүүчүлөргө, топторго жөнөткөнүбүз өңдүү. Түшүндүрмө. Бул тууралуу түрдүү түшүндүрмөлөр бар. Ошолордун бири иудейлер менен христиандар. Алар ыйык китептен өздөрүнө жаккандарын алып, калгандарын таштап коюшкан. Жогорудагы бөлүнүүчүлөргө, топторго жөнөткөнүбүз өңдүү деген бул демек иудейлер менен христиандар. Түшүндүрмөнүн аягы. Алар Куранды бөлүк-бөлүк кылгандар. Кээ бирине ишенип, кээ бирине
işenbegenler degen many. Egeňe ant, alardyn barysyn surakka tartabys. Alar emne